Assalamu alaikum, nazarыңыздарда мен Мұхтег Арыстанбек. Бүгін да сұрадыңыздар жооп берем рубрикасы. Сүймонкул Кулчунов деген жігіттің сұраусына жооп беремін иншаллах. Assalamu alaikum, мен атым Сүймонкул. Алейкум ассалам Сүймонкул. Ушул сурооға жооп берип коесуз ба? Аракет кылайын. Кыздардын көбү байлыкты, сулуулукту издешет. Байлыкты тандашат. Иманды артка калтырышат. Келечекте кантип эне болушат. Эмнеге кыздар келечекте эне боло турганын унутуп баратат. Кыздарда келечекте эне боло турган кандай сапаты болушу керек? Аябай көп суроолор мындай бир винегрет болуп кеткен. Аракет кыласыз четинен жооп бергенге. Мен дагы бир жолу айтам, урматтуу көрөрмандар, ушул суроолор кандай жазылса биз ошол бойдон койдук, оңдогон жокпуз. Каталары болсо да эптеп ичинен эптеп окуп жооп бергенге аракет кылабыз иншаллах. Сүймонкул айтып атат, кандай кыздарды үйлөнүш керек, кандай кыздар эне болот, алар эгерде байлыкты тандап аткан болсо деп. Бул таң кала турган нерсе эмес. Аялдын ыйманы эмне үчүн керек? Эрине баш ийүү үчүн керек. Ыйман ушун үчүн керек аялга. Эрине баш ийгенге жетсе болду аялдын ыйманы. Эмнеге баш ийет? Кудай ушуну буйруп турмага. Кудай эриңе баш ий деп буйруп тур, ошон үчүн мен эримдин айтканын кылам дегенге жеткен ыйман аялга бейишти камсыз кылат иншаллах. Ал аял байлыкты самашы мүмкүнбү? Мүмкүн. Ал аял байлыкты самашы мүмкүн. Бай эрге тийгиси келгени бул табий каалоо. Бирок эмнеге сен кедейсиң анда? Бул башка маселе. Ар бир сени көргөн кыз, муногу жигитке тиейин мен деп арзуу кыла турганда кылып байысаң болот. Маселе ошондо, эмне үчүн сен кедейсиң да, кедейликти самаган кыздарды издейсиң. Кедейликке макул болгон кыз сени байытпайт. Байлыкты каалаган кыз сени байытат. Эрим бай болсун дейт. Мына ушундай кеп. Биз ойлонгондо бир аз ойлонуп ататыбызды өзгөртүшүбүз керек. Кедейликте жүрүп көрбөгөндүн көргөнү урусун, кемчөнтой, коркуп, бардык нерсе айлыкчыл, бүт кемчиликтер, кесепеттер чөнтөгүндө ишо хижап менен ороп алган кыздан корк. Ал сени да өстүрбөйт. Мен кедейлик дегеним жардылыкты айтып аткан жокмун. Акыл кедейлиги. Көрбөгөндүн көргөнү урусун. Мына ошол анан кийин кайнана менен айтышат. Сенин сөзүңдү көтөрбөйт, текебер болот. Текебер болот. Байлыкты самаса демек ал кыздын алдында бир максат болот. Үй бүлөсүн бакубат кылгысы келет. Сен ыймандуу болсоң, намаз окусаң, аны тартиптейсиң. Энеси мындай байыбыз биз. Энеси Аллах уруксат берген жолдо ырыскы тутабыл деп сен аны тарбиялайсың. Кызды эри тарбиялайт өзү негизи. Талимди кайнене берет, тарбияны эри берет. Эне кыздын энеси үйүндө болгону тамакты кантип бышырат, кийимди кантип жууйт, ушунсу мал тиричилик ыктарын үйрөтөт, эпти үйрөтөт. Калганын эри үйрөтөт. Ошондуктан ар бир кыз келечекте өзүнүн уясы бакубат жана бекем болуусун каалаганы бул табий. Ошондуктан мен суранам, Сүймонкул тез арада кыз тандоодо болгон көз карашты өзгөртүү керек, тетирисинче байлыкты, бийликти күчтүү самаган кыздарды алыш керек, жана ошондой жигиттерден болуш керек. Алар менен аялың сени алга түртүп турса, өнүгүү оңойрок болот. Кийикти жандоо чаттырат. Жакшы катын жаман эрди билесиңер, кан кылат. Демек, мына ошондой жакшы катын боло турган кыздарды тандаш керек. Ыйман маселеси бул такыр башка маселе. Ыймандуу кыз кедейликти самайт деген сөз эмес. Ыймандуу кыз тетирисинче байлыкты самайт. Анткени дин өзү байлыкка курулган. Дин эч качан кедей болду дейт. Assalamu alaikum.